Бүгүнкү сабагыбыз ой жүгүртүүнүн экинчи формасы болгон билдирүүлөр дегенден баштайбыз. Билдирүү же болбосо өкүм чыгаруу деп коет. Бул биринчи ой жүгүртүүнүн формасы бул түшүнүктөр болду. Силер менен мына карадык түшүнүктөр. Анан түшүнүктөр атом сыяктуу болсо, түшүнүктөр бириккенде молекула пайда болот го химияда. Же болбосо биз жашоодон ала турган болсок, кирпичтерди атом деп элестетсек, кирпичтерден дубал курабыз, үй. Ошондо кирпич сыяктуу логикада бул түшүнүктөр болсо, эки кирпич же болбосо 3 кирпич биригип эмне болот? Дубалды акырындан куруп баштаганда эле ой жүгүртүүбүз билдирүүлөрдөн турат да. Бул сүйлөм деп алсак болот. Мисалы грамматика менен алганда ошону логикада билдирүү деп айтылат. Ушундай сүйлөмдөрдөн турат. Ошо сүйлөм бул бир ойдун кичинекей бир айрым ойдун бүткөн айрым ой деп айтылат го, ошондой билдирүү деп алабыз логикада. Мисалы айрана чөйрөнү биз ой жүгүртүү аркылуу тааныйбыз. Ой жүгүртүүбүз ошондо мисалы биз нерсени, мисалы үчүн бир түшүнүктү кандайдыр бир касиет менен байланыштырабыз да. Мисалга алсак, алма жашыл десек, алма деген түшүнүктү жашыл деген касиет менен байланыштырып атабыз. Же болбосо алма таттуу, алма томолок, алма бышкан, алма эзилип калыптыр дейбиз. Булар оң болуп атат. Ошондой эле терс дагы, мисалы үчүн кандайдыр бир касиеттин жок экендиги айтылуу. Мисалы үчүн алма жашыл эмес, алма таттуу эмес деп айтылса. Бирок мисалы алма ачуу десек, бул терс дегенди түшүндүрбөйт балдар. Алма ачуу десе дагы бул логикада оң мазмундагы баягы билдирүү деп кабыл алына берет да. Себеби ошол ачуу деген касиет бар. Ал эми алма ачуу эмес десек, анда ал терс мазмун болот да. Улантабыз. Так. Ошондо биз байланыштырып аткан нерсебиз, мисалы үчүн алма жашыл деп атканда, чын эле жашоодо ошондой байланыш бар болсо, чын эле алма жашыл болуп турса, анда биздин оюбуз чын болот. Эгерде ошондой байланыш жок эле туруп, биз оюбузда эле ошондой байланыштырып аткан болсок, бул калп болот. Уланталы. Мисалы үчүн карайлы, ошол бир билдирүүнүн эмнеден турат экен, билдирүүнүн түзүлүшүнөн карайбыз. Мына карагыла. Мисал, бардык карышкырлар эт жейт дейт. Азыр жөнөкөй эле билдирүүнү мен алайын да, бардык карышкырлар эт жейт. Ошондо каалаган эле сүйлөм бул билдирүү боло берет дегенди түшүндүрбөйт да балдар. Каалаган эле сүйлөм билдирүү боло бербейт экен. Билдирүү болуш үчүн ал жөнөкөй, жок, сөзсүз эле жөнөкөй эмес, жай сүйлөмдөр, негизи грамматикадагы, ошолор билдирүү боло алат да. Анан баягы буйрук сүйлөмдөр, суроолуу сүйлөмдөр, булар болбой калат билдирүү. Мисалы карайлы, бардык карышкырлар эт жейт десек, эң негизгиси биринчи түшүнүк, бул жерде карышкырлар деген түшүнүк турат да. Ошо карышкырлар дегенди биз логикада билдирүүдө деп атап койсок болот. Аны логикада негизи субъект деп латын тилинде аталат да логикада. Жана чоң англисче S тамга менен белгиленет. Анан эт жейт деген дагы экинчи түшүнүк, эт жегендер же эт жейт деген да түшүнүктү алсак, бул ошол түшүнүк менен байланыштырып атабыз. Карышкырлар эт жейт. Демек, ошол эт жеген касиетке, ошондой эт жейт деген касиет менен эмне кылып атабыз? Байланыштырып атабыз. Ошол байланыштырганыбыз бул касиетин, белгилерин көрсөтүп турган түшүнүк, экинчи түшүнүк. Бул баяндооч деп койсок болот кыргызча эле, же предикат деп аталат. Ошондой эле субъект менен предикат дайыма байламта аркылуу байланышып турат. Мисал үчүн кыргыз тилде деген сөз бар да. Ошол мисал үчүн мен деген студентмин, мен деген акылдуумун десек,
мен акылдуумун деп айтсак деле болот. Анан мен деген акылдуумун десек, деген сөз өзү байланыштыргыч болуп турат да. Бирок кыргыз тилинде аны айтпай деле биз байланыштырсак болот. Экинчиден, англис тилдеринде, мына роман, герман тилдеринде ушул могул байламта сөзсүз атайын өзүнүн орду бар да, этиш сөз бар. Мисалы үчүн англис тилин үйрөнүп аткандар болсо, is, эмис, a деген атайын этиш бар. Ошол аркылуу байланышат. Бирок орус тилинде, мына кыргыз тилинде, түрк тилдеринде бул байламта сөз жок болушу деле мүмкүн экен. Анан квантар деген дагы бир түшүнүк бар бул терминдерде. Квантар дегенибиз бул дайыма субъекттин алдында болот. Ал айтылса, мисалы үчүн бардык десе, ошол субъекттин көлөмүнөн кабар берет да. Бардыгы киреби, же бир бөлүгү киреби, кээ бир депчи. Же бир жалгыз экенин, ушул эле деген сөз болсо, мына жалгыз эле бир эле элемент кирээрин көрсөтүп турат. Мисалы, азыр бизде бардык карышкырлар эт жейт десек, анда бүтүндөй түшүнүк тууралуу кеп болуп атканын түшүнүп атабыз. Ошондо бардык карышкырлар эт жейт деген сүйлөмдү алып туруп, билдирүүнү алып туруп, биз эмне кылып койсок болот экен? Логикалык формула менен жазып койсок болот. Ошондо карышкыр дегенибиз жөн эле S болот. Байламтабыз деген бар, Анан предикатыбыз P. Бардык карышкырлар эт жейт дегенибиз S деген P деп эле жазып коет экен. Ошондой эле тангыч формасы болсо, мисалы үчүн бардык карышкырлар эт жебейт деген сүйлөмдү ала турган болсок, логикада бардык S деген P эмес деп эле жазып коет да. Бул формалдык логика деп атканыбыздын себеби, демек, логика ал сөздүн өзүнүн маанисине көңүл бурбай эле, анын аркасындагы формасына көңүл бурат да. Эгерде ошо форма туура түзүлгөн болсо, сөздүн мааниси дагы, ой жүгүртүлгөн ой чындык болот да. Мисалы, эгерде логикалык структура бузулуп, бирок сүйлөп аткан ой аябай кооз болсо, баары бир ал калп болуп калат. Ошондо баягы логиканын структурасын сакташ керек. Чын калп деп ушинтип изделет да, мына ушул жерде. Кийинкисин карайлы. Билдирүүнүн эми түрлөрү. Сапаты боюнча билдирүү оң же терс болот. Сапаты боюнча дейт. Мисалы, карышкырлар эт жейт, бул оң. Карышкырлар эт жебейт, бул терс. Бул тоо эң бийик, оң болду. Бул тоо эң бийик эмес, терс болду. Кандай гана билдирүү айтылбасын, ал же оң, же терс болот. Экөөнүн бирөөсү эле. Логикадагы үчүнчүсү жок деген мыйзам менен биз экиге эле бөлүп коюп атабыз. Же оң болот, же терс болот. Любой каалаган сүйлөмдү айтпайлы. Оң билдирүү дегенибиз нерсе жана касиет же сыпат менен байланышынын аталышы. Нерсе жана касиет менен же нерсе жана сыпат менен байланыштын аталышы дейт. Мисалы, ысык көлгө 60-тан ашуун суу куят. Бул жерде мына ысык көл дегенибиз субъект болду, 60-тан ашуун суу куят дегенибиз предикат болот. Грамматикадан айырмаланып турган жери, мисалы, грамматикада айкындооч мүчөлөр деген бар, чынбы? Баяндооч, айкындооч мүчө. Логикада антип отурбайт экен. Логикада эси бар, анан баяндоочу бар, бүттү. Эсинин алдында эмне бар? Квантар бар. То есть ысык көл дегенибиз бул жеке түшүнүк болуп атат, бир эле. Демек, азыр биздин бул бир эле объект тууралуу кеп болуп атканын түшүнүп атабыз да. 1S деген P деп эле формуласы ушундай болот. Терс билдирүү дегенибизде нерсе жана касиет менен эч кандай байланышы жок экендиги айтылат. Нерсе жана касиет менен, Мисалы, Асан күндө эрте турбайт, айда аба жок. Мисалы үчүн, айда аба жок деген S деген P эмес деген структура менен билдирилет. Экинчи, саны боюнча жалгыз, жеке же жалпы деп бөлүнөт экен. Эгерде түшүнүктөр тууралуу баягы сабактарды жакшылап өздөштүргөн болсоңор,
Ошол жерде деле түшүнүктөрдү биз жалгыз, жеке, жалпы деп бөлгөнбүз, чынбы? Ошол түшүнүктөр жалгыз боюнча бул бир касиет менен байланыштырып атса, мисалы азыркы ысык көл деген мисалыбыз, анда жалгыз түшүнүк болсо, анда биздин саны боюнча дагы баягы билдирүүбүз, сүйлөмүбүз эмне болуп калат экен? Жалгыз, жеке, жалпы деп ошо түшүнүктүн кванттарына, көлөмүнө жараша кете берет экен, э? Мисалы, карышкыр эт жейт десек жалгыз болот, а кээ бир карышкырлар жалгыз жашайт деген ой билдирүүнү карай турган болсок, бул жеке билдирүү болот да. Кээ бир дегенде ошол кээ бири жөнүндө кеп болуп атат. Анан бардык карышкырлар эт жейт деген сүйлөмдү алсак же билдирүүнү алсак, бул жалпы болуп атат, себеби карышкырлар дегендин маңдайында кванттар, бардык деген кванттар турат, Кванттар дегенде ошондо жана дагы толук көрсөтпөй кеттим. Баары, кээ бир, эч бир, бир нече же жалгыз ушул деген сыяктуу кванттарлар бар. Булар көп деле эмес, аз эле. Андан кийин билдирүүнүн баяндоочу аттап турган касиет 1, 2 же андан көп түшүнүктөргө же бардык түшүнүктөргө тиешелүү болушу мүмкүн дейт, Ошол мисалы эт жейт деген түшүнүк жалгыз ушуга же бирөөнө же бардыгына тиешелүү деген мааниде айтылып атат. Так, андан кийин жалпы билдирүүлөр боюнча, жалпы билдирүүлөр таанып билүүдө өтө чоң роль ойнойт. Алар адамзаттын дүйнө таанымындагы жетишкендиктерин чагылдырып турат. Биз чечим кабыл алуу үчүн ар кандай ыкмаларды үйрөнөбүз силер менен. Алар мисалы дедуктивдүү ыкма деп коет, дедуктивдүү, индуктивдүү ыкма деген бар, аналогиялык аркылуу жыйынтык чыгаруу деген ыкмалар бар да. Мына ошол дедуктивдүү ыкма дегенди үйрөнүш үчүн атайын силлогизмдер деген бар, аларды азыр бир аздан карайбыз. Бул жалпы билдирүүлөрдөн келип чыгат да. Мисалы үчүн бардык ошо карышкырлар эт жейт деген түшүнүк, бул адамзат изилдеген да карышкырлар. Демек, жырткычтардын бардыгы эт жейт. Эмне үчүн жырткыч деп аталат? Анткени эт менен тамактангандарды жырткыч деп атайбыз да. Ошол себептен ушундай түшүнүктөрдү билсек, мисалы бардык карышкырлар эт жесе, анан Асан мисалы үчүн же болбосо дагы бир Үсөн дейли, бир карышкырдын күчүгүн жакшы көрүп, үйүнө алып келип бакса, анан мен бул баары бир жырткыч болбойт, мен муну ит кылып алам десе дагы, бул логиканын мыйзамын бузуп атат, чынбы? Ошол себептен мына бардык карышкырлар эт жейт жана бардык карышкырлар жырткыч болсо, ошо сен баккан карышкыр дагы жинне тийип койсоң бир күнү сени деле жара тартып коюшу мүмкүн да. Мисалы, андай учурлар бар да, ошон үчүн ишене берген болбойт да. Бир кинону көрсөтүп эле карышкырды сонун багып кылып кинону көрсөтүп койсо, адамдар туура эмес ойлоп алат да. Мисалы дагы Тарзан деген кино бар го. Баягы бакка секирип чыгып, анан канчанчы жылдары дейт, Советтер Союзу учурундабы, ошол кайсы учурда? Кыскасы илгери да ошо Тарзан биринчи жолу чыкканда баягы бактардан, джунглиядан секирип жүргөнүн көргөн да, анан балдар дагы аны туурап бакка чыга калып, биринчи жолу болгондочу Тарзан. Кээ бирөө буту сынып, кээ бирөө башы жарылып өлүп, ушундай ситуациялар болгон экен да эми азыр бүгүнкү күндө деле биздин жашообузда ушундай нерселер бар. Мисалы, турецкий сериалдар болуп атат, корейский сериал, анан ал жерде ар кандай калп нерселерди деле жакшы көрсөтүп атат да. Мисалы үчүн турецкий сериалдарда эмне болуп атат? Там ажырашып кетип атышат, мына оңой эле ажырашып, кайра жарашып эле, анан мындай турмушту кичине башкача эле кылып көрсөтүп атат да, өтө эле романтичный. Анан кыздар деле, жаш кыздар, жаш балдар аны көрүп алып, ушундай турбайбы жашоо деп ой жүгүртүү бузулуп атат да, көрдүңөрбү? Бул баягы логиканын мыйзамдарын жакшы өздөштүрүп билбей эле логикалык ой жүгүртпөсө, мына массалык каражаттар, кинолор биздин жашообузду жөн эле талкалап коюшу мүмкүн. Үчүнчү балдар, катышы боюнча билдирүүлөр
шарттуу ажыраткыч же жөнөкөй деп бөлүнөт. Мисалы, эгерде 200 балл алсам, анда мед академияга тапшырам. Бул шарттуу. Мен Бишкекке такси менен же самолет менен барам. Же деген байламта бар, ошол аркылуу бул ажыраткыч болуп атат. Же деген ажыратып турат. Биз эртең мектепке барбайбыз. Бул жөнөкөй. Ар бир предмет башка предметтер менен байланышкан болот. Жашоодо байланышып турат. Кандайдыр бир байланыш менен себеп натыйжа байланышы бар, жалпы жеке байланыш бар, кайчылаш байланышта турат, карама каршы байланышта турат, чынбы? Дарактын өсүшүнүн себеби ал пайдалуу заттарды топурактан жана абадан алат. Чынбы? Бала бала жөтөлүп так, ката жазылып калыптыр. Бала жөтөлүп ооруп калса, анданын себеби бар. Балким муздак суу ичип ойнойт, же муздак балмуздак жеди, же жана башка себептер болот. Чынбы? Бул себеп натыйжа байланыштарды ой жүгүртүүдө шарттуу билдирүүлөр аркылуу берсек болот. Шарттуу дегенде эгерде анда деген, мисалы, эгерде түнү бою жаан жааса, анда жердин баары суу болот. Шарттуу билдирүүлөрдүн формуласы төмөндөгүдөй болот, балдар. Эгерде S деген P болсо, анда S1 деген P1 болот. Бул жерде шарттуу билдирүүлөр качан чын болот, качан жалган болот, аны бир аздан кийин үйрөнөбүз. Азыр жалпы эле тааныш жүрүп атат. Мисалы үчүн шарттуу байланыштарда дагы өзүнүн формуласы бар. Качан чындык болот, качан жалган болот. Муну дагы көрсөтүп берем. Андан кийин модалдуулугу боюнча билдирүүлөр божомолдогуч, айкын, анан мыйзам ченемдүү деп бөлүнөт. Мисалы, адам турмушту таанып, билип, үйрөнүп атканда, мисалы үчүн дейли да, илгери дейли, мына күн чыгыштан чыгып, кечинде батып атат да, анан улам күн чыгыштан чыгып, кечинде батат. Ошондо адам эң биринчи эмне кылат? Адам эң биринчи божомолдойт да, ошол күн жерди айланат болуш керек деген божомол чыгарат, чынбы? Ошол билдирүүбүз, ошо билдирип айткан билдирүү, ой жүгүртүү эмне болуп атат? Божомолдогуч болуп атат. Божомолдогуч. Анан убакыт өткөндөн кийин ал жерди күн айланбай эле жер күндү айланат экен деген уже дагы экинчи божомол. Андан кийин космоско чыгып изилдеп, акыркы изилдөөлөр боюнча күн дагы айланып, өзү күн алдыга сүзүп кетип баратат, күндү планеталар да айланып кетип баратат да. Күн да ордунда айланып эле турат деп бизди үйрөткөн да, бирок акыркы уже изилдеп окумуштуулар аныктаган боюнча уже күн дагы сүзүп кетип атат, чынбы? Бул эмнеден болуп атат? Бул улам технология өнүгүп, чындыкты дагы тагыраак айтып атабыз да. Ошондо биз так билген нерсе, так билген нерсе айкын болуп калат да, айкын. Биз ошентип мына силерге сабактан үйрөтүп атабыз. Күн да алдыга сүзүп кете берет айланып, жер аны айланып кете берет. Анан мыйзам ченемдүү көрүнүш бар да. Жаратылыштарды биз ошол изилдеп, мыйзам ченемдүүлүктөрдү табуу, бул логиканын негизги максаты да. Баягы логикалык ой жүгүртүү дегенде мыйзам ченемдүүлүктөрдү табуу. Анан эгерде бул ой жүгүртүүнүн жогорку деңгээли, балдар, биринчи божомолдоп атабыз, экинчи айкын, уже фактылар, мисалы үчүн пингвиндер Антарктидада жашайт деп коюш, бул айкын ой жүгүртүүгө кирет да, баягы айкын билдирүү. Себеби бул факт. Анан мыйзам ченемдүүлүктү аныктай билүү, мисалы үчүн кандай мыйзам ченемдүүлүктөр бар? Мисалы, ошол жаратылышты, жашоону изилдей берип, кандай мыйзам ченемдүүлүктөрдү тапсак болот? Мисалы, күнүнө 10 сааттан окуп, анан түшүнбөгөн нерсени дайыма изилдеп, өзүңө суроо берип, мугалимге суроо берип үйрөнө турган болсоң, сен сөзсүз түрдө өсөсүң да, илимиң тереңдейт. Анан балким уже 200 балга да жетесиң. Көрдүңбү? Күндө, мисалы үчүн, акырындык менен окуп, көп сааттан окуш керек да. Биринчи 1 сааттан башташ керек, жарым сааттан баштап, 1 саат, 2 саат кылып, анан көбөйтүп отуруп.
аябай көпкө жеткирсең, бул мыйзам ченемдүүлүктөр ушундайларды көп табышыбыз керек да, биз мыйзам ченемдүүлүктөр. Ошондо мыйзам ченемдүүлүктөр менен ой жүгүртүп биз чечим кабыл ала турган болсок, анда жакшы жашоодогу ийгиликтерге жетишебиз. Мына бул жерде мисалдар бар. Бүгүн жанжашы мүмкүн божомолдогучу. Буларды силер бир сыйра окуп чыгып, анан сорттоп, мына бул жагында бардыгын жазып койдум, көрүп аласыңар. Бирок жанагы мен түшүндүрүп берген боюнча түшүнүктүү болду болуш керек. Андан кийин мына мыйзам ченемдүүлүктөрү суу кадимки шарттарда да 100 градуста кайнайт. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш да. 100 градус кылдыңбы кайнайт. Бул жерде балдар кадимки шарттарда деген бекеринен жазылган жок да. Себеби тоолордо, бийик тоолордо суу 100 градуста кайнабайт да, ал аз эле градуста кайнайт. Кээ бир учурларда вообще кайнабайт экен, ушундай да. Эгерде то есть тапшырма, эмне экен, биякта тапшырма берилиптир. Так, мынасы калтырып кое туралы. Окуп чыгайын, биякта тапшырма бар экен. Эгерде акыркы мисалдарга көңүл бурсаңар, мыйзам ченемдүү билдирүүлөр шарттуулар менен кайчылашты. Ошондой эле айкын билдирүүлөр да мыйзам ченемдүү билдирүүлөр менен кайчылаша алат дейт. Тапшырма билдирүүнүн дагы кайсы түрлөрү бири-бири менен кайчылаша алат. Мисал келтиргиле. Муну өзүңөр кыласыңар. Мисал үчүн, эгерде 100 градус болсо, анда суу кайнайт десе, бул шарттуу болуп атат. Ошол эле учурда бул мыйзам ченемдүү болуп атат, түшүнүктөр кайчылашып атат. Ошол тууралуу айтылган экен. Мына балдар, бүгүнкү сабак боюнча биз билдирүүлөр жөнүндө жалпы тааныштык. Демек биз азыр мээбиздин ичинде толтура ойлор кетип атат. Ошо ойлорду улам токтотуп бир точкага чейин анан карайбыз да, кванттар деп, монтип анализ деп, майда бөлүктөргө бөлүп, анан кайсынысына кирет экен, божомолдогучпу, айкынбы же мыйзам ченемдүүбү сорттойт экенбиз оюбузду ичиндеги ойлорду. Макулбу? Үй тапшырма ошондой. Мындай кыласыңар, эртеден кечке, эртеңден баштап, же болбосо кааласаңар бүгүн деле бир дептер ачасыңар дагы, мээңерге келген ойлордун бардыгын дептерге түшүрөсүңөр. Бир сүйлөм кылып жазасыңар. То есть кандай ойлор келип атат, жаза беребиз. Анан топтойбуз аларды. Топтогондон кийин анан сорттойбуз. Ошондо мээбиздин ичин уже тазалоодон баштайбыз. Ой жүгүртүү кандай экен, эмне экен уже изилдейбиз. Түшүнүктүүбү? Үй тапшырма ушундай.